Assalomu alaykum, Marvangiz opa. Var Yaxshi bol turasizmi? Kağlay. Var Densolig'ingiz bol. yaxshimi? Kudaya şükür, Kudaya şükür. Ee, Şükür. İçine girip bolup durum bolboza tüzü gelem. Biz hozir o'zingiz aytingizchi, Aqsi rayonining Qashqasuv ayыл hökümetinin qaysi ayılındabız? Karabaş ataydım. Qaravaş ataylı. Hmm. Qaravaş ataylı. Siz şu жерде ömür boyu жашап келатасызбы? Ova. O жакта туылғансыз? Ova. Машалла. Hozir bunda biz atыңыз Батма апа. Mayram. Майрам апа. Hmm. Qancha yoshga chiqdingiz? Yaşınız kaçada? 87'ge çıktım. 87. Göz tiybesin, göz tiybesin. Buna biz hazır Mayram apam esleşip otabız. Karabaş at degen ayıl. Karabaş atayım. Karabaş at ayılı Qashqasuv ayыл өкмөтү Аксы районунда турат экен. 87-ге чыгыптыр. Анан батасын алыш насип этиптир бүгүн. Аба биринчи эле суроом ушул. Бул өмүр сиз үчүн эмне? Өмүр деген. Ömür. Ömür degen Allah'ın bergen ömrü. Бат эле өтүп Осындай. кетеби экен 87 жыл кандай мындай? Бат эле өттүбү? 87 yılda görбөгөн günümde de kalbardı. Биздин убакта үстүбүзгө жете кийим кечиди эле жок эле. Мектепте окуган убактан эле. Тамак столо дей турган тамак деле болгон эмес. Иши кылып баарын буйруганын жеп, атам бар экен, апам бар экен, экөөбү 10 баланы тарбиялаган. Караңызчы. 10 баладан азыр 4өө барбыз калган жерде. Раматылык. Биягыда кейиштүү. Жандар, сиз канчанчысы болупсуз? Мен биринчи эле бала тун болом ие. Анда эркеледиңизби, эркелеген жоксузбу ата энеге? Атам көбүрөөк эркелетчү эле мени. Атам көбүрөөк Апаңызчы? эркелетчү эле, баягы кыз экем өзүм мындай тартынып турчу элем да. Апам бу тегеле. Апам да тегеле. Бирок ал убакталардагы жаңы тамга таанып аткан убак экен, мугалим окутчу эле аларды дагы. Сиз мектепте окугансызбы? Мен окугам, 10 жашка чыкканда 1-класска тарткан бизди. Ошондо 1-мектепке 1-класс 1 болуп биз барганбыз экен, 1-класска. 1-класстан баштап 4 класс ушу өзүбүздүн жакын элинде жакшы эле жерде окудук. Андан кийин азыр эми эртеңселер барасыңар 3-кампир мектеби деген ошого мектеп салынып калып айканан ошол жака каттаганбыз. 3-кампирдин мектебине. Ошоге чейин мен 3-класска чейин тамганы тааныган боюнча эле барсам керек эми ойлойм өзүм да. Андан кийин аяка баргандан кийин мугалимдер талашып, биринен бири талашып, бир жылда 2-класс окусак, 2-классты бүтүрсөк болот бу кызга деп талашкан. Жакшы окуган экенсиз. Жакшы окугам. Ошол жака барганда кандайдыр жакшы окудум. Кайсы сабак жакшы окугансыз? Мен аяктан географияны, анан эсепти жакшы билчү элем. Математиканы. Математиканы ушуну жакшы билчү элем. Анан талашканда экен көпчүлүгү жеңип кеткен. Жок, биринчи эле болуп бара берсин, экинчи эмне кыласың деп. Ал убакта эми билимди баалабаган убак эле. Окууга жөнөтөбүз сени деп аракет кылды. Атама да келип айтса, атам да түшүнбөгөн убак эле ал убакта. Эми кыз окуп эмне болот эле, бар болбой эле койгулачы деп болбой койду, окутпай койду мени. Кийин бирок атам арман кылды. Балам, сени окутпой коюп аркаңдагылар да жакшы билим ала албай калды го. Мен бекер кылган экем. Ошол убакта сени окутсам болот экен деди. Атаңыздын кесиби ким эле? Атамдын кесиби өзү чала сабат эле, чала сабат болгону менен баягы тамга тааныган эч ким болбогон үчүн мугалим болгон. Мугалим болгонбу? Биринчи мугалим болгон. Анда бул айылдын дүйшөнү экен да. Биринчи мугалим болгон, ошо окуп жүргөн мугалим болуп жүргөн убакта мен төрөлүп, менин атымды тайнем койгон экен, Азада деп. Тайнем койгон атты коюп, мугалимдер кое калып, бул 7-ноябрда төрөлдү. Ошол убакта 7-ноябрь майрам болчу. Революция күнү болчу. Ошо майрам коебуз атын деп майрам койгон. Сизге кайсыл ат көбүрөөк жагат? Майрамбы же Азадабы? Эми мага атам койгон аты жагат да. Азада, Азада апа десем да болот экен, Майрам апа десем да болот экен. Атаңыз 10 баланы кантип баккан? Эмне кесип менен баккан? Мергенчилик менен баккан. Мергенчилик. Мерген эле да. Түштен кийин келсе деле, иштен чыгып барып 12 барса деле атып келчү эле анда.
Аты öyle eki butdan karmap intip mustap turup öyle moyuna salıyor gelip kalsa ele. Şuntip bakkan. Etten öksü bolgon emesmiz. Kap etти kurgatıp koyup apam rahmat tambaş kilip koyur ele. Холодильник жок да деле. Холодильник жок ал убакта. Kurgatчу эле, эт kurgatылчу эле. Ошол тура берчү, Ошо айлап турган айлап. ошо жерде айлап там башында турчу эле капта. Анан үйгө жаңында аркасынан эми көп келип турат андайдан көп болгондо. Анан үйдө биз 2 кампир бар эле. Ара тура экелериме ичип барып калсам мени алдачу эле. Бөшап кел, тамак кылабыз, сен да жейсиң да десе эле. Анан мен ала албайм да боюм жетпейт айке десем. Бирөөдү өзүмөн чоңураакты кошо жөнөтчү эле. Муну алып келсин эмесе сен көрсөтсөң алып келет. Анан орду билинип калат да илинген жер десем. Жок мындай жылдырып койсоң билинбей эле калат десе эле. Ошентип 2 кампир алдачу эле мени. Байкуштар эми баягы эт жегиси келет, жокчулук заман. Жегиси келет ошентип жокчулукта. Жокчулук Анан заман. мектепте окуганымда ошо 1 комсомол комитети болуп иштедим, пионер вожатый болуп иштедим. Андан кийин комсомол комитет болуп иштеп районго барам. Комсомолдун жанагысын взносун чогултуп алып, ошентип жүрүп мектепте жакшы эле бүттүм, бирок түшүнүк жок, окуй албай калдым. Кап окууга барганда же аким, же районо, же вице-премьер ушундай болмок Эми экенсиз бир пешенеме буйруганын көрөт элем да. да. Бирок азыр өкүнбөйсүзбү окубай калганга? Эми мурун өкүнчүдүм жашымда. Бекер окубай калдымда деп. Анан эми өкүнбөйм эми. Ушунча бала чаканы, ушунча небеже чеберени, буларга окшогондорду Кудай көрсөткөндөн кийин ал деле эсиме чыгып кетти эми. Жакшы, Кудайыма шүгүр. Бала бакыраңыздын ömүрүн берсин. Ömrün берсин. Кийинки суроо, апаңыз немен алек болчу эле? Үйдө эле отурчу беле же? Апам үйдө эле отурчу эле. Үйдө эле иш кылчу эле. Апаңыз эсиңизде эмнеси менен калды? Апам эсимде кылган иши менен калды. Бир жагынан сайма сайчу эле, бир жагынан токучу эле, бир жагынан тон тикчү эле. Бир жагынан өрмөгү бар. Тамак сачуу. Тамак болот. Балдардын кийим кечеси дегендей, нампан ашы дегендей. Бүт ошол ишти ой апа, мынчаны кантип жетишет ушуга десем. Балам, бир чекеден кыла берем, жетишем ушуга дечү эле. Сонун сөзгөн карагыла, жетишем десе бир чекеден кыла берем. Бир чекеден кайсынысына отурсам, ошону бүтүп, кийинкисине туруп кетип, ушунча эле бүтүрүп коем, балам. Бат эле бүтүрүп коем деп ошентип айтчу эле. Сизге кандай мамиле кылды? Мындай катуу тебе беле, жумшак беле? Жумшак эле. Жумшак беле? Жумшак эле. Кандай тарбия берди? Мисалы, эмне деген сөздөрдү айтат эле? Жумшак эле. Иш кылдырыш эмне дейт эле? Эмне деген сөздөрдү айтат эле? Мектептен чыкканда үйгө барып, камыр кылтынан жабар бекем, же болбосо үй жыйнар бекем деп кел, ушуну ойлонуп кел дечү эле. Анан үйдө кетип атканда эле? Кетип атканда. Тапшырма берип коюшканда. Үйдү шыпырганда, үйдү таза кылып шыпыр. Оногу бүктөлүп калган жерди, жер карап турган жерди көтөрүп, түбүндө кошо шыпыр. Кийин башарты чалынып ал көтөрүлүп калса, түбүндөгү чаң көрүнсө уят болот. Андай жер калбасын дечү эле. Кандай сарамжалдуу эле? Сарамжалдуу аял эле. Мындай ашырып, төгүп андай кылчу эмес, э? Жок. Чебер аял эле, аябай чебер эле. Мындай бир куракты аябай курачу эле. жүрөгүңүздө, эсиңизде калган кандай жумшак сөзү бар? Апамбы. Садага болоюн деп бара туруп бешенемен сылап койчу. Садага болоюн сени берген Кудайдан деп бешенемен сылап койчу. Каргаган эмес, урушкан эмес. Жок, жок. Бир да баласын, э? Жок, менден кийинки сиңдим чогураак эле. Анан баягы атам көбүрөөк атып келген үчүн экөөбүз 2 күндө бир казак куйкалаш керек деп, казаны куйкалап салып, эл келет биринчи жолу чоң мындай телефон алган, жанагы радио алганбыз. Мындай бурап иштетчү эле. Ошону угабыз, ушунун ырын угабыз деп эл келет, бир там бир эле дализибиз бар ал убакта. Ошого батпай кетчү эле. Өзүбүз да ишке чыгып калчу элек. Ошондон ана сиңдим айтчу эле да. Бизге муну кылабыз, биз кылабыз, кылган менен бизге өпкө менен карын тиет. Кылбайм мен дечү эле. Эрк экен да. Эркелак эле, нары чогураак эле. Ал азыр барбы жокпу? Өтүп кетти ал деле. Ал деле Раматылык. өтүп кетти. Анан эмнеге кылбайсың сен? Тарай нерсени кылып бышырып жегенди эмнеси бар? Міне берсе жейсиң ошону эл катары. Элге бербей саңа берсин балам деп анан аны кичине токмоктоп койчу эле.
Эми жокчулук заманды көрдүңүздөр да туурабы? Жокчулук. Gördük, жокчулукту gördük. Дасторкондо азыркыдай тамактар Жок, жок. жок, жок. Бирок ошондо деле мындай адамдарга беришип элеңиздер же жашырып койчу эле мындай койчу өзүңөр жейсиңер деп? Жок, жашырып койбочу эле. Келгенге казан азылган. Аа. Келгенге казан азылган. Ошо күндө бир там толо эл келсе ошого жараша ботко болобу, камыр салып, шорпо болобу, иши кылып жегизип, этти да бөлүп берип жегизип анан жөнөтчү эле. Жөн кетирчү эмес э? Жөнгө куру кетирчү эмес. Үйгө кирген кишини мындай бир тамак ичирбей кетирчү эмес экен да? Жок, жок, жок. Жок дегенде нанос деп эле? Ошондой эле. Аа. Ошондой эле. Өзүбүздө болбой жетишпей турса дагы кой ачкага же болбосо мунунку жок экен. Бөлүштүрүп жеген ширин болот деп айтчу эле. Атам да ошону айтчу эле, апам да ошону айтчу эле. Ошон үчүн Кудай берсе керек деп ойлойм да мен. Ошентип анан турмушка чыктым, бул абышка келдим. Келгенден кийин бул киши андан өтө кол ачык нерсе экен. Алаканы жайылган. Вот абышкаңыздын аты ким болчу? Тайырбек. Тайырбек аксакал. 2020 жыл өтүп кетти дедиңиздер э? Пандемия учурунда. Канча жыл чогуу жашадыңыздар? Ошондо чоң кызым 60ка чыкты эле. Анда 60 ашык жыл жашадык экөөбүз. Ушунча жашаганда мындай абышкаңыз сизге кандай мамиле кылды? Жакшы эле мамиледе элек экөөбүз тең эле. Баягы бир айылда чоңоюп, бир өзүбүздүн эле айылдан эле. Атам рахматы жакшы көрүр эле аны. Илгери жоробозо деген болчу эле. Кышында эл бекерчи бозо салат, ал оно күйгө, ал муну күйгө. Сейталыны чакырып койсоң, Сейталы келсин деп анын аты жакшы көргөндө Сейталы деп айтчу эле. Мындай исламга окшогон бала эле дал убакта абышкам. Анан мени чакыр десем, мен деле насип бешенен бир мага чал болуп калат деп, алакта ой пикир деле жок. Айтты. Анан майыл деп ошол жерден туруп чакырчу элем келсе, Уткай сатка дечи. Уткай туралып алып кетет. Каерде бозо болсо ичишип анан качан бозо бүткөндөн анан келишет эле. Экөө. Анан кийин эле апамдын ордуна мен тамекиге чыкса элем, тамекиде иштечү элем. Тамекиден келсем үйдө бир чиртепасинки ал убакта жаңы чыккан чиртепасинки. Ошол бир алас көйнөк, бир жолук туруптур, түйүлгөн боюнча. Кечинде көрдүм, түндө келдик саат 12-де. Анан ончукпай жаттым, эртеңден туруп апа, могу эмне дедим. Анын бир жеңези бар эле көлдүк. Абышкам. Ошо жеңези менин колумду сурап келди. Ана. Атам менен апамдын алдына келсе, сенин колуңду сурап келген экен анан деди. Эмне дедиңиз анан десем, майли деди, атаң деди. Анан мен деди эле ал убакта атам менен эненин сөзү приказ эле да. Ончукпай эле калып калдым ошоюнча. Сизге деле жакшы экен да анда. Абышкаңызды жактырып жүргөн экенсиз да. Тымызын э? Жок, каякта. Андай нерсе жок эле. Жок беле. Андай билбейт элем. Бирок ошондо канча жашта элеңиз? Ошондо 16-17 жашта болсом керек. 17 жашта турмушка чыгыпсыз да? 18 жашта. Ошондо сизге калынга эмне алып келип берип атат? Бир атлас көйнөк. Бир атлас көйнөк менен бир чиртеп патинке, бир жолук. Бир патинке, бир жолук, карачы. Ошол эле. Карачы, азыркылар айланайын 1 миллион сом, 600 миң, 700 миң сурап атат. Бирок жашоолор кандай болот бир Алла Таала билет. Бирок кара, бир жолук, бир бут кийим, бир көйнөк менен турмушка чыгып, мына Алла Таала береке берген экен. Эми ушунча баланы төрөп, 4 кыз, 5 кыз төрөпсүз э? 6 кыз. 6 кыз. 6 кыз төрөдүм. 4 уул. 4 уул төрөдүм. 10 болду, 10 болгон менен азыр меники дагы эң кенже кызым өтүп кетти, бир 3 жыл болуп калды. Жаны жаннатта болсун. Ошол эзиме чыкпай мен Сулакыбалга келип калдым, жозо Булакыбалга келбейт элем. Бейиштик болсун, апа, сабыр кылыңыз. Мен кап бекер эстеттим да, бекер эстеттим. Анда ушул абышкаңыздын сизге мындай эсте калган сөздөрү, мамилеси кайсылар эсте калган? Да, эстеп отуруп, эмнесин абышкаңыздын эстейсиз азыр? Эстейм. Кайсыл сөздөрүн? Эзимден чыкпайт го. Кайсыл сөздөрүн, кайсыл мамилелери мындай сизге жагат эле? Белек берет беле же? Белек туулган күндө белек болчу эле. Анан башка убакта ушу белешендики кол ачыктыгы мага жакшы эле. Мен дагы ошондо үйдө чоңойгонмун да, ошон үчүн колум жумуп койбой, ачып
Kazanды birine sazıp kuyruğu turgan bolsaң, men o eke çıkıp karap turayın, birөө жарым көрүнчө деп чакырам. 2 kaşık, 2 чемиш сууда ашыгыраак куй Ана карачы айланайын. десе эле. Үйгө өзүнө тамак ичсе дагы мен бирөөнү чакырып келем көчөдө ким көрүнсө дагы. Мен 2 эшик чемиш ашыгыраак деп, мен эшикке чыгып отурам, анан ким көрүнсө үчтеймин келет. İçip кетсин ошол. Ошол ичип кетсе мен тою ичем. Ал ичпесе мен тойгон Ана карачы. болбойт десе эле. Ушу барды бөлүшкөн үчүн ушундай береке болуптур да. Ошондой деп ойлойм мен дагы. Мындай кандай сөздөрү кулагыңызга жагат эле? Алтыным деп эле сизди эмне дейт эле? Байбиче десе эле. Байбиче дейт беле? Байбиче десе эле. Эң кымбат сөз, э? Байбиче десе эле. Кандай ата болду? Балдарга кандай тарбия берди? Балдарга жакшы ата болду. Балдарга жумшак болду. Урушпады, сокподу, эч кимдин мындай кол көтөрбөдү эч кимдине. Карачы. Азыр мына балдарга катуу тийбесе, балдар жакшы чыгат экен да. Балдарды Ошо жакшы уул карады. кыздарынан, неберелерден, чөбөрөлөрдөн атасын тарткан бирөө болдубу? Атасын тартканы болду түзүп эле. Азыр Азыр кимбиз ушу эң кенже неберем Исламдын үлкеси Тусуп деген бар. Азыр жүрүшөдө. Ошо бала ошондой болду. Тагдырыңызга ыраазысызбы? Ыраазымын. Же капшаада ичсем болмок деп жүрөсүзбү мындай? Жок. Министр болсом болмок. Ыраазымын, тагдырым ыраазымын. Далай чоңдорду көрдүңүзбү? Башкарма, аким, райком. Бар. Акаев да келген ушака. Акаевдин да колуна суу куюп тамагын бышырганбыз. Акаев окуткан бир орус экен, Россиялык. Ошол жактан келип, Акаев Акаев аялы менен ошондо 2 баласы бар Акаевдин. Ошону менен келип, ошо биз да чыгарат элек, колхозун ачабыз. Ошол жерде 10 күнбү, 12 күн турушту. 12 күнгө чейин ушу колхоздун раиси бүттүн жака ташып аны көрсөттү. Жогорку Кылдыйын мазарлардын баарына барышты. Ошондон кийин баргандан кийин анан президент болду да. Президент боло электе келген беле? Мугалим убагында келген. Анан 8 айдан кийин президент болду. Караңызчы. Эми ушинтип өмүр өтө берет экен. Азыр намаз окуйсузбу? Окуйм. Ушу былтыр кышта декабрь айында бир давлением ашып кетип, үйдө эч ким жок, 2 кыз менен калдым эле. Чоң келиним өтүп кетип, буларды айка жөнөтүп берген, Бишкекте турчу эле. Түндө туруп, кандай давлением ашканын билбей, ушу мен эшикке чыгам деп да барып жыгылдым, ошо жыгылгандан бери ушинтип калдым да. Жок, жакшынакай эле турбайсызбы? Сүйлөгөнүм дагы ошондо колум бу жерден чыгыптыр, бу жерден чыгып кетиптир. Кудай сакта. Ооруп, түндө саат 3 экен ошондо. Кичине кызым мыргып турду. Чоңуне эмне болду, тургузайын. Жок, сен тургуза албайсың. Тим кой дедим, анан ошончо дагы билбейм өзүмү. Өзүм кетип калдым. Бир убакта көзүм ачып, мындай жаткан жеримди карасам, ушу колум кармаган экен, ошоюнча туруп, бу колум басылып калыптыр. Анан эжең ойгорду, эжең сен тургуза албайсың, экөөң тургуз дедим, экөө тургузду, апарып төшөгүмө жаткызышты экөө. Түнү менен сүйлөнө бериптин, өзүм билбейм аны. Баягы чыккан жаман ооруйт экен да. Ошону кыйылетибим, да түнү менен сүйлөп, 2 күндөн кийин айтып атпайбы, бизди эч уктатпадыңыз деп. Кудай шыпасын берсин, жүзгө чыгыңыз. Анан дагы 1-2 суроо Кудайым, эми ушинтип ооруну берип турат экен, ден соолукта берген Алла Таала деген. Сынайт экен да Кудайым, сыноо экен да бу. Ооба да. Бул сыноо экен. Өзүңүздүн кыздарыңызга, балдарыңызга негизги берген тарбияңыздан бир 2-3 нерсе айтып бериңизчи. Кандай тарбия бердиңиз? Кандай насаат айтат элеңиз? Балдар кыздарым баары эле жолдогу жөндөк эле адамдар болду. Кудай кааласа. 3 уулум, чоң балам 35 жашында өтүп кетти. Жаны жаннатта болсун. Бир наркы жанагы келген балам, ал 2-нчи уулум. Андан кийинки Исламдын атасында. Ошолорго кандай тарбия бердиңиз? Эмне деген сөздөрдү айттыңыз? Жакшы тарбия, жакшы болгула, алдуу болбогула, ошо алаганч болгула, күчтүү болбогула, күлөгөнч болгула балам. Бирөөдүн жакасына барып, жулкулдатып, жеп, мыносун алам деп аракет кылба. Тапканыңы Жага шүгүр кыл. Алладан сура. Алла берет. Шүгүр кылып сурасаң Алла берет. Алла көрүп билип туруу, бизди бирөө калы көрбөйбүз биз.
жакшы тарбияда болгула, ынтымактуу болгула, баарыңар бийиктүү болгула деп атасы отурса айтып отурчу эле. Намаз окугула, намазды кечпейт, орозону кечпейт дечи эле. Намаз менен орозо кечилбейт. Анан башкасын Кудайдан жалынып сурасаң, башка күнөөң болсо кечет аны. Анан буларды кечпейт дечи эле. Мен деле ошону айтат элем. Эми дагы бир Мына сөз жүзүгү да. азыркы жаштарга, азыркы мекендештерге, кийинки муунга эмне кеңеш айтасыз? Эмне насаат айтасыз? Булардын деле азыр булар баардын үстүндө туулду, баардын үстүндө чоңоюшуп атыр. Анча биз көргөн күндү көрбөдү. Көрбөсүн деле, кулагы деле укпасын, көрбөсүн деле биз көргөн күндөрдү. Бирок сәл тартиби бузулуп кетип атыр да. Эмне бузулуп турат? Тартип, тартип, адеп, Адеп көчөдө жүргөндө дагы көбүнчө жылаңач жүрүп калып атыр кыздар деле. Ай мурун андай эмес эле да. Биз мындай болсо жоолук салганбыз, ошончо жоолук башыбыздан түшпөдү. Азыр жоолукту салдырыш кыйын болуп калды да. Жоолук биякта турсун эми. Көйнөктү бүтүнүрөөк кылып тазараак кийишки биякта калбай калып атпайбы? Эми мен кечке телевизор тиктеп жатам да, жаткан жеримде. Ошо телевизордон көрүп, подарыңа налат дейм ошо жалаңач чыккандарды. Ошо жакшы эмес. Айтпайын десем, айткым келип кетет ушундай. Мусулман адам кайда ошондой жүрчү эле? Андай болбочу эле да. Кап десеңиз. Эми апа дагы бир суроо мындай. Дагы бир өмүрүңүздөгү эң чоң көксөгүңүз, тилегиңиз кайсыл? Тилегим ушу уул кызым жакшы болсо экен, жакшы тарбияласа экен, балдарынан жакшы тарбияласа экен. Ушу жакшылык жолдо болсо экен ушулар. Ак жолдон адашпас экен деп тилейм. Адал жесе экен, Адал жесе экен, ибадат менен жалган сүйлөбөс экен. 5 убакыт намазды оозунда калма шарааты болсо экен деп. Анакей. Анан баягы мени сүйүндүрүп койдуңуз да, менин бир гана сенсиң деген китебимди окуп атат турбайсызбы? Дагы деле китеп окуйсузбу? Окуйм. Дагы да окуйм. Күнүгө окуйсуз, Ошол китеп жактыбы сизге? Жакты. Аябай сөзгө чабар экен. Аябай сөздү таамайлап жазган экен деп окуп атырмын. Анан дагы кимдерди окуйсуз? Кайсыл жаштууларды окуйсуз? Менин китеп окуганыңызга чоң рахмат. Андан мурун сахабалардын Анакей. кандай жолу деди ислам? Өмүр жолубу, Сен тарыхы? келип бердиң эле. Сахабалардын Өмүр жолу? ак жолубу ушундай. Ак жолу? Куранга окшогон китеп экен чоңураак. Аны окуп бүттүм. Караңызчы, 87 жашта адам окуп атат. Азыркы жаштарды оку деп окута албай атасың да. Эми менин кыздарым эми кичине китепке чыктым. Окугула, акылдуу болосуңар, эстүү болосуңар, мындан сөз жүргөнесиңер деп. Эми жана колумда мектепте окуп аткан 2 кызым бар азыр. Эми ошолорду окутуп атырмын. Андан чоңу бүтүп студент, ал окуйт, ал бир 20-30 китепти окуп койду окшойт. Кандай китеп окуду билбейм. Китепти көп окуйт. Ал. Апа, дагы бир айта турган сөздөрүңүз барбы? Мындай, мен бербей калган ушуну сураса мен жооп берет элем дегендей бир сөздөрүңүз барбы? Мен мурункудай акыбалымда болсо көп эле сөз айтат элем. Эми азыр айнып кетип атырмын. Ой, жок, айныган жоксуз. Баса сиз балдарды кантип бактыңыз? Эмне иштерди кылдыңыз? Мен көбүнчө тамаки иштедим. Тамаки иштедиңиз, Сизди гектарчы деп коет турбайбы? Гектар алып иштепсиз да? Гектар алып иштеген. Ошону өстүрүп, кизип, тапшырып. Бул убакта тамаки сылачу элек мынтип отуруп, ал өлгөдү сылап жашка базонун тапшырчу элек. Карачы таманакы маңдайтыр. Анда бир жыйынтыктоочу сөз, карасаңыздар, тамекиде иштеген, айланайын эми. Тамекиде кеттиле иштеген. Бирок тамекиде иштеп жүрүп да бала бакчаны бала менен, ошол менен. 10 баланы баланы төрөп, баланы багып, төрөсөң деле тамекини баары бир кыздарың бар чоңураак. Чабат деп бөлүп таштачу эле да. Анан айлаң жок, чаппаса анча кептирилген жердикин, кепти тамакини төлөшүң керек, мойнуңа түшөт. Анан кийин чекесин апарып жаткызып коюп, эптеп ана карагылачы. Караганбыз, иштегенбиз ушинтип. Чекесине жаткызып коюп, гектарлаган тамеки, муну азыр айтыш оңой, бирок азыркылар түшүнбөсө керек. Мен да тамекинин четин көрүп калдым, туугандар алат эле да. Эмес апа, мындай баардык мына бизге деле, анан сизди азыр көрөт Кудай буюрса, канча адамдар, ошолордун баарына, мына YouTube'дан көрөт тургандардын баарына бир батаңызды берип коюңузчу. Майли, амин, амин. Париштелер амин деген дуалардан болсун. Амин. Аллахым, бардык эл журтумун, калай калкымын, момундардын, ошолордун катарында колу коңшуларымын,
Bardığın ömür jandары uzun bolsun, tanıyanları sağ bolsun, baktılуу bolsun, ımandуу bolsun, bayda öylöttүү bolsun, uruş keşiktүү bolsun. Amin. Asmandары açık bolsun, yüzleri Amin. jarık bolsun, tilekleri kabul bolsun. Yolları şudur bolsun, joldoşu жалгыз Allah bolsun. Amin. Жалгыз Allah'ın yolunda ak jolda bolsa, Amin. жаңылбайт Kuda kalasa. Amin. Otur batar ozolu şahar boluşsun. Uğulların hurmatın görsün, kızların kızmatın görsün. Geriltip gelin jarsın, geybey doğru sürsün. Amin. Atazgı yeneleri oşa baldardım. Nevre çevre gevreledi yetelegen balpaygan baylı baybiçe olup törünün görkün çıkarsın. Zaman tınç bolsun, el tınç bolsun, kolu komşu tınç bolsun, kalay kalkыбыз tınç bolsun, Amin. Kırgızistanımız bütün bolsun. Mundan da ötken geleceke yetişip atı çıka versin. Uşunu Amin. tilerim elge jurtka. Allahu Amin. akbar. Rahmat apa, maga belekтерди бердиңиz, Mayli kalpak kaglayın, berdiңiz. mayli Al kaglayın. Menden istedik al emmi. çoğun İçine rahmat. al hiç nerse emes. Çoğun Mayli. rahmat sizde de. Okumtuğumuzga Sana bereket da. dileyin. Үйүңүздө сый көрдүк, Ee, батаңызды алдык. Sana da Kudayım kılgan işine bereke versin. Amin. Ömrüne bereke versin. Baktalarına bereke versin. Amin. Kudaydan gökten tilesen yerden al tilegin kabul kılsın Kudayım. Amin. Akırı Kuday aytat eken go, men esk alsang men de seni esk alam deyt eken. Ana. Oşon üçün ertelik es Kudaydı göbürek esk alsak, Kuday bizi esk alıp aytıp bildirip turat eken bарын. Mer degen men kaynatam rahmat aytçele. Mer degen dağış oğulbayt, bergen kolu görünbeyt. Ber dep aytçele. Ana. Anısın arınday bergen kolu oşo bilinbeyt eken Kuday beret eken. Şu Kuday bersin, göptü versin, adalından bersin. Amin. Adal Allah bolsun. akbar gana. Kандай Ömrü sözдөр. de Rahmat apa, жакшы туруңуз anda. Tinç boluglar, Жакшы туруңуз, Кудай жақсы кол болып берсин. кагылайын. Amin. Эми жакшылыкта көрүшели, аман элен жакта Макулап. көрүшели, Кудай кааласа. Макул Жакта apa. келгиле, ошол жакта кызым туризм баштаймын деп, эми баштап келатканда өзү кайтыш болуп кетип калды. Эмтекте 8 айлык баласы калып калды. Аны эметте ыйлап сыктап чоңоюп калды. Эми азыр дирилдеп чуркап берет, сүйлөгөн сөздү сүйлөп. Эми жакса келсеңер ошол жакка барбайык. Кудай кааласа. Кудай кааласа буйрса. Ислам, уктуңбу? Келгиле. Апа бизди чакырды. Ошол жака Жакта. алып барып келиш. Жакта апарат. Сизге аманат, Чоң Кудай рахмат. кааласа. Макул апа. Келгиле дагы. Макул эне, жакшы Дагы туруңуз. көрүшөбүз Кудай Кудай кааласа. берсе. Көчөр экен. Чөбөр адам кайсы деп китебин окусам ал Нуржигит экен. Жакшы ушу сөзүнө кызыгып эле мен анча жерде окуп койдум. Эми калганын Кудай кааласа 2 күн окусам бүтүп калам. Рахмат Нуржигитке шунчалык сөзгө чөбөр болуп, шунчалык элдин көңүлүн таап, китептерди чыгарып элге сунуштаганына рахмат. İşi ilgili oluversin Nurjigit'tin.